Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Барыңыздарга чоң жалындуу салам. Биз азыр Чикаго шаарындабыз. Бизон кафесине Адиле тиндим менен тамак ичип атсам, мыякта бир жаш үй бүлө келип калды. Анан деген иним менен таанышып калдым. Аты Шаймерген, Кандай турасыңар? Жакшы турасыңарбы? Жалпы өзүңүз кандайсыз? Жакшы. Абдан жакшы. Сизди бияка келет деп жана сторисиңизден көрүп калып, үй бүлөмдү алып келгем атайын. Атайын келдиңер. Жакшы. Мыякта деген жубай болуп экенсиңер да? Сенин атыңар ким болот? Асел, Бул деген Асел келатканда айттым да. Эме Асел келгенде мынтип терезеден көрүп айттым да. Кыргыз жигити орус кызын алып алып дедим да. Жок, ошентип ойлоп кеттим да. Кандай турасыңар? Жакшы турасыңарбы? Кичинекейлер. Көз тийбесин силерге. Анда инибизге сөз берели. Канча болду келгениңерге? Жана айтып атасыңар, виза жөнүндө сөз кылдыңар. Кандай жардам берди? Эмне туристтик виза менен келдиңерби? Каяк менен келдиңер дегендей? Жок, Кудай насип кылып ушинтип көп жылдан бери Американы кыялданып жүрчү элек. Анан эми пешенебизге жазып ушу грин карт визасын утуп алдык. Анан эми визаны утуп алгандан кийин ал ар жагында да көп маселе бар экен. Анан аны биз кимге кайрылдык? Бишкекте Вин Виза деген агентство бар. Ошол жака кайрылып. Ошонун адресин айтып коесуңарбы? 10-микрорайондо 33-дом. Вин Визада эле эшигинин алдында жазылып турат, чоң бакырайып. Эми аны интернеттен деле Google'га жазса бардык жерден чыгат. Ошол ал жакта Саадат, Чыңгыз, Аяна. Кимди эле? Аяна. Бардыгы Вин Визанын командасына рахмат айтабыз үчүн. Жакшы жардам беришти, аябай көмөктөшүп, ушуга чейин, ушул күнгө чейин мына келгенибизге 3 эле жума болду, бирок ошондо деле кичине маселе болсо эле кайра чала калып сурайбыз. Ар бир суроого күнү түнү жооп берип атышат. Ошо Вин Визага чоң рахмат айтайын жолу. Ошентип Вин Визанын аркасы менен ушинтип келип калдык. Буюрса. Жакшы. Азаматсыңар. Бул деген грин карта деген бул миллиондогон элдердин эмеси да, кыялы да. Ар бир эле кишинин маңдайына жаза бербейт. Келгендерине 3 эле жума отур, мен да сурадым. Кыйналган жоксуңарбы десек, тааныштарыңар бар экен, ошон үчүн көп кыйналган жоксуңар да. Кимдин тааныш болсо. Ассаламу алейкум, аксакал. Кандайсыз? Жакшы турасызбы? Атыңар ким болот? Аман. Америкага келгениңе сүйүнүп атасыңбы? Ооба. Жагып атабы? Ооба. Ай, молодец. Мектепке барып атасыңбы? Ооба, баратам. Киргиздиңерби, мектепке? Экинчи жумасын барып. Сен англисче сүйлөбөйсүң да азыр, кичине сүйлөйсүң, бирок жардам берип атабы сага? Ооба. Урушкан жокпу мектептен? Жок. Балдар ойноп атасыңбы? Ооба, балдар менен ойноп атам. Принцесса, кел. Атың ким болот? Атың ким? Раяна. О, сен каяка мектепке барасың же садикке барасыңбы? Мектепке барабы? Мектепке. Биринчи класска барат, О, жакшы. Мектепке барганда эмне проблема болду? Проблема деле болгон жок, жакшы кабыл алышты. Мектептегилер. Экинчи күнү эле планшеттерин берип, мугалим менен жолугуп, сүйлөшүп, баарын жакшы болуп эле бат-баттан эле болуп кетти. Мектепке барыш үчүн канча взятка бердиңер? Берген жокпуз. Жок, берет да, садикке очередке коюп, 5000 сом, 10 000 сом бердиңер? Жок. Биякта деген болгон эле жашаган жердин документин көтөрүп бардык. Ошо менен эле силер биз мектепке карайт экенсиңер деп туруп эле балдарды сразу эле кабыл алды да. Ким жеткизип атат, мектепке алып келип атат? Өзүңөрбү же? Биринчи жума жолдошум жеткизип атты. Азыр болсо уже мектеп автобуска жазып, автобус менен келип кетип турушат. Короче, эртең менен узатып чыгасыңар, балдарды автобуска саласыңар, келе турган учурда тосуп аласыңар. Жакшы. Кыргызча унутпагыла, макулбу? Суранымчы. Кыргызча сүйлөгүлө үйдөн. Англисче силер үйрөнгүңөр келбесе деле үйрөнүп аласыңар анычы. Каалабасыңар. Жарым жыл, 1 жылдан кийин шатыратып калышат булар, акценти жок. Сөз бересиңби? Кыргызчаны унутпайсың, макулбу? Папаң, мамаң англисче кийин сүйлөп калса уруш, макулбу? Болбойт. Кыргызча сүйлөгүлө деп, макулбу? Молодцы, азаматсыңар. Жолуңар ачык болсун эми, аз эле болуптур келгениңерге. Ой максат тилектерди коюп келдиңер, ошолор ишке ашсын дегендей. Азыр эмне жумуш кылып атасың? Азыр доставкага чыгып атам. Келген элдин баары эле доставкага чыгат. Биз болсо
грузчик болуп иштечүбүз, плотник болуп иштечүбүз, сантехник болуп иштечүбүз. Суббота воскресеньеде жанагы идише акчучубуз. Бурдакы видеолоруңарды көрүп, Базбой болуп иштечүбүз. Оор бирдемелерди көтөрүп жалаң физически. Силер болсо машина айдап алып эметип атпайсыңар. Шүгүр деш керек да ошого дагычы. 17-синде эмеге жазылып койдум. 17-синде биздин мектеп ачылган турбайбы биякта, сидел школа. Ооба, жакшы. Сиз өткөндө Истовскийге чыгарганда эле сразу. Трак мектеби? Ооба, сиделгечи. Силер эмени алдыңарбы тип? Простой праваны. Ооба. Алып койдуңбу? Өзүң эле экзамен тапшырыппы? Ооба. Жубайың алдыбы? Кече барып кичине экзаменден өттүк, бирок эмеден өтө албай калдык. Драйв тесттен. Драйв тесттенби? Кыргызстанда машина айдап жүрдүңөр беле? Ооба, айдап жүрчүмүн, бирок айылдын ичинде. Жок, биз айтабыз да. Ар бир эркек Америкага келе турганда кызганбагыла. Жубайларыңарга Кыргызстанда эле машина үйрөтө бергиле. Кыргызстандын ситуациясы башка, Американын ситуациясы такыр башка. Ошон үчүн канчалык жубайларыңарды үйрөтүп келсеңер, мыяктан жеңил болот да. Мына сен деген кийин Кудай буйрса тракка чыгып кетсең, мыякта мына 3 балаң бар экен. Жубайың деген машинаны айдап алып, өзү продуктыга барып, банкка барып, эки жака чыгарып балдардын көңүлүн ачып эме алып туруш керек да. Андан кызганбаш керек мыяктанчы. Жумушуңар бүтпөй калат. Чикагодон үстүндө баягы коомдук транспорт жок болгондо байланыштуу бул жакта машинаң болбосо болбойт турбайбы? Сөзсүз машина менен унааң менен магазинге барасың, баардыгын продукт алып айдайды. Жумушуңдун баары машина менен бүтөт экен. Экөө сүйлөшөлүм. Сенин атың ким болот? Атың ким болот? Кызбы же эркекпи? Эркек, Амир. Ой, молодец. Салам алейкум дейсиң. Алейкум ассалам. Ой, кой бер. Молодец. Тартып да, болмайды. Жакшы, анан эмне кыйынчылыктар болуп атат? Кыйынчылыктар жок. Жардам берген кишиңиз болуп атат биякта. Келерибиз менен жардам берип, баардыгын көрсөтүп, кай жакка барабыз, эмне кылабыз, кайсы банкка барабыз, баардыгын көрсөтүп берип, машинаны алганга да жардамдашты. Улан байкебиз бар. Анан ошолордун жардамы менен кичине жеңил болот, түшчүма да ошонун баардыгына жетишип атат, ошонун аркасы менен. Жакшы. Азыр, достор. Достор, мыякта деген мына Кыргызстандан келген шору. Анан там бар экен, Дагы экини алдым, айтып койсоң, дагы экини алдым. Силерге кичине мына Кыргызстандан келсеңер дагы Америкадан да чалап, анан там экен. Балдарга берип өзүңөр ичип койсоңор, Ошондой анда Вин Визанын кыздарына чоң рахмат. Мен эмнеге Вин Визанын кыздарына эметем, ишенем. Көптөгөн мекендештерге Чикагодан, Нью-Йорктон, Филадельфиядан, Калифорниядан кезип калабыз. Кантип келдиңер десек, грин карт утуп келдик дейт. Анан кантип десек, Вин Визанын кыздары жардам берди дейт. Мен уже канча жыл, 10,5 жылдан бери жүрөм. Вин Визанын кыздары 4-5 жыл болду го дейм иштеп атканда. Баардыгы Вин Виза дейт, ишенген. Ошон үчүн мен только Вин Визага ишенем. 10-чу микрорайон, 33-чүгө баргыла. Жакында грин карт утсаңар дагы жардам берет, Бүт барын толтуруп беришти, жана DS 260. Ушул DS 260тан баштап ушул күнгө чейин баардыгын жардам берип келатат. Мыякта деген открытый, закрытый телеграм группасына коштубу? Сөзсүз. Ал жерде DS 260ты толтургандан кийин дароо эле группалар бар, ошолго кошуп атып, ошол жерден болдук, баардык маалыматтын баарын алып турабыз. Эмечи узатуу болдубу? Жана грин карт туткандарды узатат го буларчы кафеге чогултуп. Бир жолкусунда ошо жолугушууга барганбыз. Бир жолкусуна жолугуштук, андан кийинкиси да бул билет алып эле баягы узатыша албай эле кетип калдык, Ошо. Жакшы. Эң негизгиси грин картаңар кут болсун, колуңарга тийип калбош керек, документтер же телекпи. Сошулдар келди. Грин картаңар Кудай буйрса келет. Силердин деген жолуңар ачык, эч кандай адвокат нанимат этпейсиңер, 15 000, 20 000 бербейсиңер. Эч кандай сот, под, отпечаток, тияк мак жок эле. Коюп, азыр грин картаңар колго тийгенде американецтерден эч кандай айырмаңар жок. Кийин балдарыңар дагы грин картасын алат. Кийин окуу истесе дагы буларга мен дагы жакында бир таанышымдын туугандары грин карт утуп келди. Кызы колледжде окуп атат, бесплатно. 3 ай, 6 ай дейт. 6 ай англисче окутат экен да, кийин профессиясында окутат экен, бүт бесплатно экен. Анткени грин картасы бар. Не деген кишилер көптөгөн азап жолдор менен келип атат, кыйынчылык көрүп атат. Силер болсо мына чөнтөккө салган акчаңар 10 000, 15 000 менен келсеңер, мияка келгенде бүт чөнтөгүңөрдө
кыйналган жоксуңар. Куттуктайбыз дагы бир жолу. Жакшы болуп. Чоң рахмат. Анда эмне бүтүрөлү да? Я. Биздин салт боюнча Кыргызстандагы тааныш тууган ата-эне аман эсен жеттик, не переживайте деп салам айтып койгула. Кыргызстанга чоң салам, Турцияга салам, Оман мамлекетине дагы чоң салам. Россиядагы бир туугандарыбызга чоң салам. Иште тышта жүргөндөргө баардыгына ийгилик. Аман эсен болгула. Мурда журналист болуп иштеген жок белеңер? Шакылдайсыңарбы? Сиздер дагы кичине калбат элек айтып койгула. Чоң рахмат силерге дагы. Силер менен жолугушканыбызга аябай кубанычтабыз. Мурда көрчү белеңер бизди? Ооба. Сизге катталганбыз. Дайыма силерди көрүп, Кумтордо иштеп жүргөндө сиздин видеолорду көрүп эле дайыма эме болуп жүрчүбүз. Жакшы. ошо баарына салам. Бияка келе турчу мекендештерибизге ак жол. Чоң рахмат. Ден соолукта болуп, аман эсен жетип алгыла келаткандар. Ошо. Жакшы. Азаматсыңар. Келиңиз анда бешти бериңиз, аксакал. Жакшы туруңуз. Ишиңизге ийгилик, окууңузга отличник бол, макулбу, Кыргызчаны унутпайсың, сөз алдым. Саламатсызбы? Сиз да кыргызчаны унутпаңыз, Ишиңизге ийгилик, Жалаң бешке окуңуз, Салам. Ой, азыр кармабаса кое берип коет экен. Анда мелиңиздер анда, Ак жол. Чоң рахмат интервью берип койгоңуздар үчүн. Кээ бирлер бербейт, чын. Азыр болсо өзүңөр келип, мекендештерге мотивация берип, визага салам айтып, рахмат айтып койду дедиңер. Чоң рахмат анда. Пока. Жакшы туруңуздар, Ошондой достор. Ушундай кыскача сонун маалымат болуп калды. Энем өзү келип, жакшынакай маалымат берди. Биз бул жака келип тамак ичип отурганбыз. Мыякта симпатичный, крутой, резкий парень, Адилет. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламат болуңуздар.